Өзбекстандагы Кримтөбөл Салимбай менен жолуккандар көрүп алгыла. СДБК ишенимдүү тирегиң, мына баары соңуна келди. Мына бийликтин нукура жүзү. Мына өлкөдөгү жашоонун чыныгы деңгээли. СДБК ишенимдүү тирегиң деп жар салгандардын чыныгы жүзү ачыкталды. Чынында эле бийликтин тиреги Өзбекстандан келген Кримтөбөл Салимбай болуп чыкты. Канчадан бери чечилбей келген маселелерди бир кыска сөзү менен чечип эки өлкөгө тең бекен достукту каалады. А бул эки чапан кийген организмдер биздин элди шылдыңдап беделин түшүрүп эле тынбастан өздөрүнүн да, бийликтин да, Салимбайдын да беделине шек келтирип алды. Эң башкысы экөө элибизди мазактады. Балким өздөрүнүн ойлонулбаган кадамдары менен жана балп этме сөздөрү беделин түшүрүп алды деп жазат Facebook баракчасына Шайырбек Маматокторов. Хан сарайго хан сарай, алтындан унитаз курса деле өзүнө дечи. Бирок минтип түштүктүн сараң байы аталган Жалил Атамбаев жана башкалары Өзбекстандын Крим авторитетине эмне мынчалык жүгүнүп жагынды экен. Эстелик үчүн сүрөткө түшкөндөр: Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нургазы Айдаров, Асылбек уулу Дамирбек жана алка магнат Шаршембек Абдукаримов жана Оштогу чириген байлардын бири Жалил Атамбаев. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мындай кыргыздарды уят кылган бай чыкмаларды аттан түшүрүп койсоңуз, анткени мамлекет башчы катары сиздин беделиңиз түшүүдө. Кыргыздын абалына мышык эмес, иттер, уйлар, пилдер ыйлап турганда бийлик башына келдиңиз. Кырдал билинбегени менен оор. Адилет сүйлөгөндөрдү жаныңызга тартып, сүмбүлдөрдөн алыс болсоңуз жакшы болот беле. Булак Назар Ньюс. Мире планеты это Салимбай Кыргызбаевич, это с нами. За это мы гордимся, за Салимбая. Поздравляю. Наш опора, да, наш человек, опора наш. Дай Бог здоровья, чтобы расцветал наш Кыргызстан и Узбекистан. Дружба, Кыргызстан, Узбекистан. Салимбая, пока живой, мы опора Кыргызстан, кыргызы живы. Салимбая, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбекова. Все, это все нормально. Все, да? Вот попали. Блат тоже. Бах попал там, все попали. Давайте возьмем вот так. Блат, Дарья Салимбая. Группа школы слышит. Как? Классно читать? Шикарно. Да. Өзбекстандагы Кримтөбөл Салимбай менен жолуккан Атамбаев Сооронбай Жээнбеков тууралуу эмне деди? Белгилүү өзбек олигархы Салимбай Байбачаны Кыргызстандын тиреги деп мактаган кишилер тартылган видео талкууга түштү. Тасма интернетке 12 февралда тарап, социалдык тармактын колдонуучулары андагы эки адамды Кыргызстандын аброюна шек келтирди деп сындашууда. Бир мөөнөткө жетпеген видеодо өзбекче чапан жана баш кийим кийген эки киши Салимбай Байбача кыргыз эли менен чогуу экенине сыймыктанышаарын белгилешет. Жана ал киши Кыргызстандын тиреги экенин айтып, азыркы президент Сооронбай Жээнбековду колдой тургандыгын билдиришкен. Өзбекстандык олигарх эки өлкөнүн достугу бекемделе беришин каалаган. Баары орус тилинде сүйлөшөт. Интернеттеги талкууларда алардын бири Ошто таасири күчтүү мурдагы атка минер. Экинчиси жогорку кеңештин экс-депутаты экени айтылууда. Видео качан тартылганы белгисиз. Президенттик аппарат деле видеодо айтылган мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго байланыштуу сөздөр боюнча үн ката элек. Салимбай Байбача деп таанылган Салим Абдувалиев Борбор Азияда таасирдүү Кримтөбөл катары белгилүү. Буга чейин Орусиядагы шайлоого кийгилишкени тууралууда маалыматтар чыккан. 2016 жылы оппозициячы Эрнест Карыбековго Салим Байбачанын оң колу Фархат Парпиев менен тымызын жолуккан деп доомат коюлган. Ал бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен 12 жылга кесилген. Булак чындык кейжи.